дагы деле көрүнбөй атат. Ошондой болуп туруп эле катып атат. Анан программаны көрсөтсөм көрүнбөй деп жатат да. Мен сизге жөнөтүп коеюнчу анда. Чатка или немеге эле жөнөтсөңүз, ошону анда мен организаторствону алып сизге көрсөтүп турам, Макул. Кийинкисинде эртерээк эмете түшкенбиз. Азыр мен сизге жөнөтөм. Телеграмга жөнөтүп атасызбы, Ооба, Телеграмга жөнөттүм. Биринчи программаны. Мен чыга берейин бул жактан. Көрүндүбү? Ооба, көрүнүп атат. Сиз телефондон көрсөтүп атасызбы, кандай? Кичинекей болуп атат. Башкалар ыңгайлуу эле экен да, бүгүнкү сабагыбыз өтүп калды. Азыр мен звукту өчүрүп коеюнчу өзүм жактан. Сейчас секундочку. Siz пока түшүндүрө берсеңиз, мен компьютерден Уже түшүндүрө эле болду, биринчисин көрсөтүп атат. Андан кийинчисин көрсөтөбүз. Биринчи англис тилиндеги ата тооштор менен тааныша алабыз. Бул жерде баарыңыздар эле билсеңиздер керек. Биринчи кайталап тааныша алабыз. Мисалы, мен дегенде I, сен, сиз, you. Ал деп биз эркек кишиге таандык болсо, биз he дейбиз. He, ал, аял кишиге таандык болсо she. Ал эми жаны барларга жана жансыз предметтерге таандык болсо it. Көптүк санда биз деген сөздү биз ата тооч we, силер көптүк болсо дагы биз you деп айтабыз. Андан кийин алар дегенди they деп айтабыз. Дагы бир сыйра кайталап кетем. Мен I, сен, сиз, you, ал эркек кишиге таандык да, он, орусчасы он деп айтылат, he, ал эми ал аял кишиге таандык болсо, she, жаны барлар менен жандыктарга, жансыз предметтерге колдонсок, биз it, ал эми көптүк санда биз деген we, силер you, алар they. Ал эми бул жерде бизге дагы көрсөтмө ата тоошторубуз бар. Булар азыр экөөнү гана өтүп турабыз, кийин да кошулат. Бул деген this, тиги деп айтсак биз that. Ошолар менен бир сыйра тааныша алабыз. Азыр андан кийинкиси уже этичтер менен таанышабыз. Азыр мен сизге кийинкисин көрсөтүп коебуз. Бизге азыр могул этичтер керек болот бизге. Мисалы, to be бул болуу деп которсок да, to have бар болуу, менде бар, сенде бар дегенде биз эмне кылабыз? To have деген этичти колдонобуз. Ал биринчиси бул to be жардамчы этиш болот. Мисалы үчүн англис тилинде этиш жок, биз сүйлөм түзө албайбыз. Этиш дайыма сүйлөмдө экинчи орунда келет, Ошондо бизде мындай этиштер like, want деп жөнөкөй этиштер бизде жок болгондо биз дайыма to be этишин колдонобуз. To be бул которулганда болуу деп которулат. Бунун өзүнүн формасы бар, азыр кайталайбыз. Андан кийин менде бар, сенде бар, анда бар, бизде бар деп сүйлөгөндө биз эмне кылабыз? Have, to have этишти колдонобуз. Чыгып кетти ошойт. Көрүнбөй калды. Азыр немеден көйгүздүм да, компьютерден, чтобы силерге жакшыраак көрүнүшү үчүн, Жан демете. Кийинки этиш бул жөнөкөй этиш болуп калат. Жакшы көрөт, to like деген бунун формасын, этиштердин формасын колдонуш үчүн мен эки этишти тандап койдум. Андан кийин сизге каалоо деген этиш бар, to want.
Бұл экөө жөнөкөй этиш болот. Андан кийин могул экөө акыркысы булар модалдык этиштер деп айтып коебуз. Булар нолордун айырмасы бар да. Грамматикалык түзүлүшүндө айырмасы болот. Мисалы, can деген баарыңар эле билесиңер, бир нерсени жасай алуу да. Мочь, уметь деп которулат орусчасы. Must, должен, бир нерсени жасаш керек да, керек деген сөздү билдирет. Бул can, must бул модалдык этиш болуп калат. To, like, want булар жөнөкөй этиш, ал эми to have да этиш болуп калат жөнөкөй. To be бул жардамчы этиш болуп калат. Азыр ушуларды эстеп турасыздар. Ушулардын формасын кайталайбыз. Кийинки азыр этишти кайталайбыз. Бул to be'ни кандай формада колдонулат? To be бул to be жардамчы этиш болуп калат. Кийинкисин көрсөтүп коебуз. Азыр to be'ни эстеп тургула. Бул to be жардамчы этиш болуу дегенде. To be, мисалы үчүн, ол to be деген болуу да. Мисалы үчүн, жекелик санда дайыма бир эле нерсени колдонсок, to be'нин өзүн to be деп колдоно албайбыз. Ал бул жакта формасы бар өзүнүн. Жекелик бир эле нерсе деп жекелик сан болсо, биз is деп колдонобуз. Ал эми көптүк сан болсо, биз a деп колдонобуз. Бул жерде a деп окулат. A. Бул to be'нин формалары. Мисалы үчүн, мен деген сүйлөмдө биз колдонсок, to be'ни биз I am деп формасы бул жерде формасын жазып койгом. I am. To be'нин формасы, I am. Кийинкиси сен дегенде you are болуп кетет. Ал эми he, she, it, ал деген, ол ал деп котордук, жана булардын формасы окшош болот, is болот. Is. Ал эми көптүк санда бул биз, силер, алар дегенде бүт баарында a деп кетебиз. Көптүк санда биз a деп to be'ни колдонобуз. Ал эми бул жерде this'те жекелик экөө тең this, that, бул тиги деген жекелик сан экөө тең, ошон үчүн бул жерге биз is'ди алып келебиз. Аны кийин кошуп колдонобуз. Азыр a колдонбойт. Бул себеби бул жерде жекелик сан гана болот. This is, that is. Дагы бир сыйра кайталап кетем. To be болуу, орусчасы быть да. Бул жерде жардамчы этиш болот. Англис тилинде этиш жок, сүйлөм түзө албайбыз. Ошондо дайыма биз этишти колдонбогондо, биз мисалы үчүн мен жакшы көрөм дегенде этиш бар, I like дейбиз. Ал эми мен студентмин дегенде, бул жерде студент дегенге мин деген кыргыз тилинде мүчөлө кошулуп атат бизде. Англис тилинде биз сөз түрдө I am деп бул жерге экинчиге этиш жок болгондо жардамчы этишти алып келебиз. I am a student деп туруп. Кийинкисинде you да a болот дедими. He, she, it формасы окшош. Ал эми калганда биз, силер, алар дегенде бул жерде бардыгы a болуп кетет. Дагы бир сыйра кайталайм. To be болуу, бул жекелик санда is'ди колдонобуз. Ал эми көптүк санда аны колдонобуз. Азыр кийинкисин коюп берип коебуз. Кийинкисинде уже толук сүйлөм келтирип көрөбүз. Мен студентмин, сен студентсиң, ал студент да, кыз балага, эркек балага айтабыз. Биз студентпиз, силер студентсиңер деп колдонуп көрөбүз азыр. Мисалы үчүн, могул жерде мен студент дегенде бизде этиш жок, эч кандай кыймылды аракетти билдирген этиш жок да. Мен бир нерсе жасап жата элекмин, бирок болгону мен студентмин деген сүйлөмдү айтып жатам. Ошол учурларда биз мага сөзсүз to be'ни алып келип колдонобуз. Мисалы үчүн, мен студентмин дегенде I student десек, бул жерде грамматикалык туура эмес болуп калат. Ошон үчүн am'ди алып келип, to be'де I да am болот. Мен студентмин, I am, деген бул бир дегенди билдирет. Бул жерде бир эле студент болуп атат. Мен жалгыз эле студент болуп атам. Ошон үчүн артиклди колдонобуз. Андан кийин student деген сөз жазып алабыз. Мен студентмин, I am a student. Ушул жерге деле башка сөз койсок болот. Мен мугалиммин десек, мен англис тили мугалиммин десем, I am an деген дагы артикль кетет. Бул жерде болгону үндү тамга келип атат. Ошон үчүн an болуп кетет. I am an English teacher. Мен окуучумун. I am a pupil. Болгону бул студент деген жерде сөздү алмаштырып кете беребиз. Формасы ошол боюнча эле калат. Мен программистмин деп айтсак, мисалы, I am a programmer. Мен зубной врач да, мисалы, тиш доктор десек, биз I am a dentist. Ошентип могул жерде колдонуп кете беребиз. Мисалы үчүн ошондой болуп кетет. Кийинкисинде you'нун формасында сен студентсиң.
You are a student. He is a student. Бұл erkek балдар айтса, ал студент деген сөз айтсақ, біз he is a student. Кейін қыз балдарды ал студент деп айтсақ, she is a student. Ал эми it деген бұл қандай эле? Бұл жаны барларға, жол ғана жансыз предметтерге, біз жаны бар ма ол жерде, бізде үй жаны бары, бұл жерде it болып тұрады. Біз ал бұл it деп айтсақ, it is a dog. Ал эми жансыз предметтерге ручканы келтіріп көрсек, бұл жерде бұл ручка десек, it is a pen. Ушинтип колдонуп кете бересиз. Ал эми кийинкисине көптүк санда көп студенттер болот. Биз студенттербиз. We are students. Могул жерде айырма болуп атат. Могул деген артикль бир деген билдирет дедим. Буну алып коебуз. Бул себеби бул жерде көп студенттер болгон student деген сөзгө s кошуп койсо, s бул көптүк санда студенттер деген билдирет. Onun için bu жерде формасы бир аз өзгөрүп кетти. Bunday эмес. We are students. Biz студенттербиз. Кийинкисинде силер студентсиңер деп көптүк сан болуп атат. Бул дагы окшош болот өйдөнкү менен. You are a student. Кийинкиси they. Алар студенттер. Алар студенттер. They are students. Түбі менен түшүнүктүү болду, Түбіні дагы мисал кылып келтиребиз. Азыр ушул менен ушул формада салып өзгөртүп кете бересиңер. Могу студент деген ордуна эле бүт барды каалаган сөзүңөрдү кошуп кете бересиңер. Бул түбі жардамчы этиш болот. Болгону бул глагол кыймыл аракетти билдирген этиш жок болгон учурда колдонобуз. Андан кийин жана этиштерди көрсөтө алган, андан кийин to have бар болуу деген этиш болчу. Азыр ошонун да формасын көрүп алабыз. Бүт этиштердин биз менен атап кеткен этиштердин формасын көрүп алабыз. Бул have деген жана бар болуу, менде бар, сенде бар деп колдонулат деп айттым. Мисалы үчүн менин досум бар деп айткан сүйлөмдө айтсак, биз I have a friend. Жанагындай эле айткандай, бул жерде бир эле досубуз болот, ошон үчүн артиклди алып келебиз. Ошон үчүн бул жерде a friend болуп калат. Кийин сенин досуң бар. You have a friend. Эркек балага айтып, анын досу бар. У него есть болуп калат орусчасы. He has a friend. Ал эми у нее анда бар деп кыз балага айтсак, мисалы аял кишиге таандык кылып айтсак, биз she'ни колдонобуз. She has a friend. Ал эми it бул жаны барларга, жансыз предметтерге делген. Бул жерде биз азыр могул puppy деген күчүк деген сөз. Ошон үчүн бул жерде биз ким жөнүндө айтабыз? Бул жерде it жөнүндө айтып атабыз деп түшүнсөк болот. It has a puppy. Анын күчүгү бар. Бул жерде кандай айырма болуп атат? Могул he, she, it бул жөнөкөй үчүнчү жакта, бул айтып коебуз, үчүнчү жак жекелик санда бул жерде has болуп кетет. Көрдүңөрбү? Могул have деген этиш бул жерде has болуп өзгөрүп кетет. Мисалы үчүн хин ордуна биз бир адамдын атын коелу да. Мисалы Асандын досу бар десек дагы биз могул ушу формада айтабыз. Асан has a friend. Ал эми могул she дегенде кыздын ордуна бир кыздын атын коелу. Айгүлдүн досу бар десек дагы биз ушу формада айтабыз. Жекелик санда үчүнчү жак болуп атат. Айгүл has a friend десек болот. She'нин ордуна коюп койдум Айгүлдү, кыз болуп аткан үчүн. Ал эми бул жерде iттин күчүгү бар десек деле, бул жерге the dog has a puppy деп айтабыз. Түшүндүңөр, бул жерде have, she, he, she, it. Ушул жерге келгенде гана have, has'га айланып кетти. Ал эми калгандарында бүт барында have боюнча эле кала берет. Мисалы биздин досторубуз бар деп көптүк санда айтсак, биз жанагындай эле артиклди алып коебуз дагы, андан кийин s'ти кошуп коебуз, достор болуп атат да, көптүк сан болуп атат. We have friends. Биздин досторубуз бар. Силердин досторуңар бар деп көптүк санда айтсак дагы you have friends. Андан кийин алардын достору бар деп көптүк санда айтсак, мисалы they have friends. Жерде мен бар деген, бар болуу деген этиштин орусчасы image да. Ушундай формада болду. Бул жерде айырмасы эстеп калабыз. He has, she has, it has.
ушул формасын эстеп калсаңар болот. Калгандарында бүт баарында эле have болуп кетет. Бул жерде дагы адамдын аты бир эле кызды жөнүндө айтып атсак, анда дагы эмне болот экен? Has дегенди колдонобуз. Ошондо адашпагыла, көпчүлүк учурда ошондо дагы адашып калышат. Бул жерде биз to be менен to have'ди бүтүп алдык. Эми кийинкисинде биз азыр жанагы андан кийин to like, to want, жакшы көрүү, жакшы, каалоо деген эч бул бүтпа бүт кыймыл аракетти билдирген эчтердин бүт баарына таандык болот булар. Бир эле экөө эмес, ушул башка келүү, баруу, да, тамактануу, отуруу, туруу деген бүт эчтер бар. Кыймыл аракет биз жасаган кыймыл аракет. Отуруу, туруу, уктоо деген ушу бүт баарын эчтерге таандык болот. Булар эчтер, негизги эчтер. Булардын формасына бир аз өзгөчөлүк келет, ошону эстеп турабыз. Мисалы, мен жакшы көрөм дегенде мен айтам I like деп айтып кетем. Сен жакшы көрөсүң дегенде you like деп формасы кетет. Дагы биз he, she'ге келгенде учурчакта ушул үчөөнө келгенде биз эчтерге кошуп алабыз. Мисалы үчүн like деген сөзгө биз s'ти кошуп кетебиз. Бул эч кандай көп санды билдирбейт, бул жерде формасы деп түшүнгүлө. Ошондой ал жакшы көрөт, он любит деп орусчасын айтканда бизде эмне болот? He likes деп s кошуп кетебиз. Ушул жерде көпчүлүк учурда грамматиканы өткөндө деле ушул жерде көпчүлүгү ката кетире берет, дайыма эсти унутуп калат. Ушул жерде эсти жакшыраак эстегиле. Ал жакшы көрөт, он любит. He likes. Мисалы, кыз балага айтсак, она любит. Мисалы үчүн she likes. Ал жакшы көрөт десек, she likes. Андан кийинкиси жансыз предметтер дедиме, бул it деген жаны барларга колдонот. Бул ал булуда да, мисалы it жөнүндө айтып атсак, it мисалы үчүн тамак этти жакшы көрөт десек дагы, мисалы айтабыз, it likes meat. Мисалы үчүн этти жакшы көрөт десек, it likes. Бул жерде эмне болду? Like деген эч жүзгө учурчакта, үчүнчү жакта биз эмне кылдык? Биз like деген эчке s коштук. Бүт баарына ушундай s кошобуз. Бул эчтер менен дагы учурчак менен дагы толук өтөбүз. Азыр бир-эки мисал көнүгүүлөр аткарыш үчүн силерге түшүнүктүү болсун деп мен кыска мындай темаларды эметип койдум. Слайд кылып койдум силерге. Андан кийин калганын биз жакшы көрөбүз дегенде формасы ошондой эле болот, өзгөрбөйт. Биз жакшы көрөбүз, we like, силер жакшы көрөсүңөр, you like, алар жакшы көрөт, they like. Болгону могул жерде he, she, it. Он, ана, ану да. Ошол жерде ал деп эркек балага таандык, she, кыз балага таандык, it бул жаны барларга, жансыз предметтерге колдонобуз. Жансыз предметтерге булар ручка, стол, тетрадь, ушул сыяктуу жансыз предметтер. Ушул учурларда гана эмне кылат экенбиз? Эчтердин бүт баарына биз s улап кетебиз. Бул учурчак. Күндө кайталануучу, учурчак түшүнөсүңөр, настоящее время. Мен ушул эле этиш, want, каалоо деген этиш, ушундай эле формасы окшош болот. Көрдүңөр, бул деле ушул сыяктуу этиш, эч кандай башка айырмасы жок. Мен каалайм, мисалы, I want. Сен каалайсың, you want. Дагы могу he, she'ге келгенде дагы эмне кыласың? S'ти кошуп алат, бул формасы, учурчактын формасы. Ал каалайт, он хочет. He wants. She wants. Ал каалайт, кыз балага айтсак, ана хочет. She wants. Ал эми жаны барга же предметтерге айтсак, биз эмне кылабыз? It wants. Мисалы, жаны барлар болот, көбүнчө жаны барларда бир нерсе жасаган, бир нерсе жеген жакшы көрөт. It wants. Калганында биз каалайбыз десек, we want. Силер каалайсыңар болсо, you want. Алар каалайт болсо, they want. Бул жерде эмне болду? Ал деген ататошторду да, ошолорду гана эмне кылабыз? Формасын эстеп калабыз. Дайыма ошол форма ушул жерде унутулуп калат. Ошону унутпаганга аракет кылабыз. Не болду? He, she, it. Учурчакта, учурчак эстегиле, учурчак деп элестетет. Настоящее время. Present simple tense да. Ушул учурчакта гана биз эмне кылат экенбиз? Эчтерге, бул негизги эчтердин бүт баарына s'ти колдонуп кете беребиз. Бул тема боюнча дагы толук өтөбүз. Эми кийинки эки этишибиз калды. Бул мен айткан жана эстеп калгандар болсо, модалдык этиштер. Бул этиштердин айырмасы бар. Модалдык этиштер. Modal verbs. Модальные глаголы деп коет. Бул модалдык этиштер.
Кийинкисин көрсөтүп берип коесуз, Лиза эже. Кийинкиси жөнөтүлдү. Кийинкисинде биз бул can деген жана которуп алдык, орусчасы мочь, уметь, бир нерсени жасай алуу да. Мисалы, мен англис тилинде сүйлөй алам, мен орус тилинде сүйлөй алам, мен футбол ойной алам деген сүйлөмдөрдө эмне кылабыз? Бул жерде can дегенди биз англис тилинде колдонобуз. Бул модалдык этиштер. Модалдык этиш келгенде бул жерге эч кандай эч кереги жок. Экинчи орунда. Мисалы үчүн мен бир нерсени жасай алам десем, I can дейбиз. Бул жерде формасы эч кандай өзгөртпөйт, бүт баардык can боюнча калат. You can, he can, she can, it can. Бул жерде эч кандай cans, she cans деп эс кошпойбуз. Ошол боюнча эле калат. Андан кийин биз бир нерсени жасай алсак, мисалы, көптүктөн айтсак деле ошол боюнча we can, силер болсо деле you can, алар болсо деле they can. Бул жерде формасы эч кандай өзгөрбөйт бул жерде. Кийинкисинде мен бир нерсени жасашым керек да, I must. Сен болсо you must. Ал болсо дагы he must, she must, it must, we must, you must, they must. Must дегенди эстеп калабыз. Бул эмне? Должен, орусчасы должен болот. Кыргызчага которгондо бир нерсени жасоо керек да. Мен мисалы үчүн үй тапшырмасын аткарышым керек. Мен мисалы англис тилин үйрөнүшүм керек деген сүйлөмдөрдө биз эмне кылабыз? Ошол must дегенди колдонобуз. Кийинкисине ушул эле этиштерге, өткөн этиштерибизге мисал келтирип көрөлү азыр сүйлөмдө. Жөнөкөй сүйлөмдөрдү колдонобуз. Кийинкисин көрсөтүп коесуз. Кийинки слайд. Лиза эже кийинкисин көрсөтүп коесуз. Эми азыркы эле өтүп алган like деген сүйлөмдөр менен эле колдонуп кеттик. Эми ушул жерде да бир нерсени байкап турушубуз керек. Бир сүйлөмдө эле эки этиш келип калат, Мен like деле этиш, to speak деген бул сүйлөө, говорить, бул деле этиш экен, Ушул учурда биз кандай болот? Өзү негизги этиштер булар эмне болот? To менен жүрөт, To. Сүйлөө дегенде биз to speak деп айтабыз, Бул экинчи келгенде бизде формасы кыргыз тилинде эле өзгөрбөйт, орус тилинде деле өзгөрбөйт, экинчи формадагы этиш. Мисалы үчүн бул жерде которуп көрсөк, мен англис тилинде сүйлөгөндү жакшы көрөм. Сүйлөйм деп айткан жок. Мен сүйлөйм болсо I speak демек. Мисалы бул жерде сүйлөгөндү говорить болуп эле турат, Ошондо биз бул жерде to менен алып келе алабыз. Негизги экинчи орунда этиш турат, андан кийин да этиш келип атат. Экинчи этиш келгенде дайыма to менен келет. Бул жерде этиш жөндөөлүп жакталган жок. Сүйлөгөндү дегенди эле айтып атат. Ошон үчүн биз to speak. I like to speak English. Мен англисче сүйлөгөндү жакшы көрөм. Кийинкисинде сен англис тилинде сүйлөгөндү жакшы көрөсүң. You like to speak English. Бул форма бул жерде калган этиштер дагы сөздөрдү алмаштырып, өзгөчө сүйлөп жүргөндө ушинтип колдонуп кетсең, формасын жакшы көңүл бөлүп эстеп калышыңар керек. Андан кийин ал англис тилинде сүйлөгөндү жакшы көрөт деп мисалы үчүн эркек балага айтсак, биз эмне кылабыз? Бул жанагы эле форма likes болуп келет бул жерде. He likes to speak English. Кыз балдарга айтсак, ал англис тилинде сүйлөгөндү жакшы көрөт. She likes to speak. Ал эми могу it бул эмне дедик? Жаныбарларга, жансыз предметтерге. It likes to speak. Мисалы бирөөнү бир жаныбарды айтсак, жакшы сүйлөгөндү жакшы көрөт дегенди кылып. Андан кийин биз англис тилинде сүйлөгөндү жакшы көрөбүз көп санда. We like to speak English. Силер англис тилинде сүйлөгөндү жакшы көрөсүңөр десек, you like to speak English. Андан кийин алар англис тилинде сүйлөгөндү жакшы көрөт. They like to speak English.
Бул жерде биз like аркылуу мисал келтирдик. Ушул эле сүйлөмдү мисалы башка этичтерди like'тын ордуна, to speak'тин ордуна башка могул маанисине карап туруп башка сүйлөм колдонсоңор, башка этичтер кое бересиңер, бирок формасы ушундай болот. Кийинки эмени көрсөтүп коебуз, кийинки слайдты. Кийинкисин көрсөтүп коебуз. Бул жерде want деле ушундай болот. Бул экөө like менен want окшош эле негизги этиштер, ошон үчүн бул жерде мен англисче сүйлөгөнгү каалайм. I want to speak English. Ушул жерде биз башка нерсени каалайбыз деп жазсак, мисалы үчүн мен Америкага барууну каалайм десек, бул жерде эмне кылабыз? To speak'тин ордуна эле to go баруу деген. I want to go to America. Ошентип эле сүйлөмдөрдү өзгөртүп кетебиз. Болгону могул формасын эстеп калабыз. Экинчи этиште сөздөр to келет. Sen англис менен сүйлөгөндү каалайсың. You want to speak English. Ал эми ал англис тилинде сүйлөгөндү жакшы каалайт деп биз эркек балдар таанды айтсак, биз he wants to speak English. Андан кийинкиси кыздарга болсо she wants to speak English. Ал англисче сүйлөгөндү жакшы каалайт. Кийинкиси it wants to speak. Ал сүйлөгөндү каалайт. Көптүктөн да we want, биз англис тилинде сүйлөгөндү каалайбыз десек, we want to speak English. Ал эми кийинкисинде, ал силер англис тилинде сүйлөгөндү каалайсыңар болсо, айтабыз. You want to speak English. Алар англис тилинде сүйлөгөндү каалайт болсо, they want to speak English. Кийинки эмени көрсөтүп коебуз. Кийинкисинде must, модалдык этиш can, must. Бул жерде must, экөөнүн must менен can'дин формасы окшош болот, бирок могу этичтердин айырмасы болот. Ошого көңүл бөлүп турабыз. Кийинки слайдты көрсөтүп койсоңуз. Мисалы мынакей көрүңөр, баягыда жанагыда want, like деген глагол to'su менен келет, бирок модалдык этиштер келгенде to'ну алып коебуз. Ушул жерин эстеп калабыз. Мисалы to learn бул үйрөнүү да, могул to менен жүрүп атат, бирок биз модалдык этиштерден кийин бул to'ну алып коебуз. Бул жерде эч кандай колдонбойт. Мисалы I must to learn деп айтпайбыз эч кандай. I must learn English. Мен англисче үйрөнүшүм керек. I must learn English. Мен жанагы want коюп көрсөк, бул жерде башкача болмок, жана өткөндөй эле. Мен англисче сүйлөгөндү каалайм десек, I want to learn деп айтат элек. Бул жерде must модалдык этиш келет, бул жерде to'ну алып коебуз. Ушул жеринде дагы жакшы эстеп калгыла грамматиканы. I must learn English. Ал эми must'тын ордуна can'ды коюп көрөлү. Мен англисче сүйлөй алам деген сүйлөмдү өзгөртүп. Сүйлөө бул speak болчу. Анда дагы to speak дегенди алып to'сун алып коебуз дагы I can speak English. Бул жерде I can speak English. Кийинкисинде баардыгы калгандар формалары окшош болот. Сен англисче үйрөнүшүң керек болсо you must learn English. Ал англис тилинде үйрөнүш керек болсо he must learn English. Кыз балдарга айтсак, ал англисче үйрөнүш керек болсо she must learn English. Ал эми жаны барларга жансыз предметке it, ал үйрөнүш керек. It must learn. Көп санда биз англисче үйрөнүшүбүз керек. We must learn English. Силер англисче үйрөнүшүңөр керек. You must learn English. Алар англис тилинде үйрөнүш керек. They must learn English. Бул жерде көрүңөр, жанагы этиштерге, негизги этиштерге караганда эмне болду? Модалдык этиштердин формасы бир аз өзгөрүлдү. Экинчи этиш эч кандай to менен келбейт. Буну алып коебуз. Бул жерде сөздөр, мисалы азыр кийинкиде уже упражнениялар болот, мисалы өтүлгөн темалар боюнча. Ошолорго колдонуучу бизде словарь бар. Мен силерге дагы эсилге алса көрүнбөсө жазып койгула. Группадан жиберем.
Көрінбей жатабы жақшы. Көрінбеген болса, азыр көрінбей жатат, мага жақшы. Сізерге деле ошондой болуп жатабы? Эгер көрінбөсө, чат жазып койгула. Көрүндү. Бизге азыр бул жаңы сөздөрдү деп койсок, кээ биркисин билсеңер керек, кээ биркисин билбегендер үчүн болсо, жаттап өзүңөр ушул жаңы сөздөр, словарь катары. Биринчи биздин ар бир сабактарда бизде жаңы сөздөр болуп турат. Ушуларды биз билген болсоңор жакшы, бир элек болсоңор жаттап упражнениялар берилет, ошолорду колдоносуңар. Мисалы үчүн башка жакта словардан издеп отурбайсыңар. Биз биринчи эле могул бул жерде бул негизгиси бул белгисиз артикль деп коет. Бул жана айтып кеткендей, бул зататоч менен колдонгондо биз бир дегенди билдирет. Мисалы зататоч менен колдонгонубузда бир дегенди билдирип турат. Мисалы бир эле ручка десек биз пен дейбиз. Бир эле кызды айтып атсак, бир кызды айтсак girl. Бир бала болсо boy. Бул дегенди. Көптүк сан уже 2ден жогору болсо бул артиклди алып коебуз. Кийинки американский, бул жерде америкалык болуп калса American. Кийинки at деген предлог, бул предлогду биз кайсы учурда колдонобуз? Бул боюнча да кичине тема өтүп кетебиз кийинки сабактарда, бирок түшүндүрүп коеюн. Бул биздин бир жайгашкан орунубузду билдирет. Мисалы мен үйдөмүн десем айтам I am at home. Жумуштамын. At work. Больницадамын десем at hospital. Фабрикадамын десем at a factory. Бул жерде биздин жайгашкан жерибизди билдирет. At предлогу. Эч кандай үстүндө, астында, ичинде деген билдирбейт, биздин жайгашкан орунубузду да билдирет бул жерде. Кийинкиси бул to be, быть. Жана бизге жөндөп кеттик этиште. I am, you are, he is, she is деп ошол. Broke деген бул прошедшее время глаголу. Бул өткөн чакта колдоносуңар. Бул break дегендин өткөн чагы. Бул жерде түшүндүрүп жазып койгон. Бул break деген десен сындырып алуу да. Бул break деген этиш. Кийинкиси brother. Буну баарыңар эле билесиңер, брат. Brown бул түс жөнүндө кетип атат. Коричневый бул күрөң түс айтып атабыз. Кийинкиси businessman. Ушул жерде эстеп калгыла, жанагы to be менен ушул businessman деген сүйлөмдү толук кылып сүйлөм кылып жазып мисал келтирсеңер болот. Мисалы мен бизнесменмин. I am a businessman. Сен бизнесменсиң. You are a businessman. Ал бизнесмен деп эркек балдарга айтсак, he is a businessman. Бирок бул жерде man деп турат, бирок аял кишиге айта албайбыз. Аял кишиге айтыш үчүн woman дегенди кошуш керек, business woman. Бул жерде ошол жерде айырмасы бар. Кийинкиси can бул орусчасы жазылган, бул жерде могу чумейт, бир нерсени жасай алуу да. Car машина, to do бул дагы делать, бир нерсени жасоо, аткаруу деген глагол да. Dog собака, to eat есть, бир нерсе тамактануу, кушать. Factory фабрика, foreigner иностранец, friend дос, друг да. To have бул жана өтүп кеттик, иметь бар болуу, бизде бир нерсе бар десек, бул to have менен иштетебиз. Кийинки предлог деп коебуз, бул дагы in деген. Внутри, бир нерсенин ичинде. Мисалы бөлмөнүн ичиндемин десем, I am in the room. In the room. The бул артикль болуп келатат. Бул in деген ичинде болду. Коробканын ичинде десек, in the box days. Ал эми into. Бул ичкериге карай багытты көрсөтөт. Мисалы үчүн бөлмөгө кир деп айтканда, мисалы бөлмөгө деп ичкериге чакырсак, биз эмне дейбиз? Into the room. Мисалы класска да, мисалы класска кир деп айтсак, come into the room. Ичкериге карай багытты көрсөтөт. Бул into деген ичинде болбойт, ичкериге карай деген. Into. To jump. Прыгать, секирүү да, like. Бул нравится да, жакшы көрөт. Man человек мужчина. Morning утро. Moscow Москва. Must должен. Жана өтүп кеттик, модалдык этиш бул керек деген сөз. Name имя. New новый. Office partner партнер. Passport паспорт. To read читать да. To run бегать. Russia Россия. Russian русский. To show бул показывать, көрсөтүү да. Бунун дагы өткөн чагы бар. Өткөн чакка келгенде үйрөнөсүңөр, келгенде да барды. Бул өткөн чакта showed. Бунун атайын формалары бар, бул жерде билип алыш үчүн жазып койгон. 6 бул 6 да, билесиңер цифра да.
to speak говорить, сүйлөө, to swim плавать, сүзүү да, бул жерде сүзүү. Суда сүзүү дегенде, зе бул жанагы деп биринчи өткөндө бул неопределенный артикль болсо, белгисиз артикль болсо, бул зе определенный артикль. Бул өзүнчө тема болот, кайсы учурда колдонушта. Бул бир жерде биздин мисалы үчүн жанагындай продуктор менен колдонуп кеттим мен. Бөлмөдө дегенде in the room. Коробканын ичинде деп колдонуп кеттим, in the box. Бул боюнча дагы бул кандай эмне экенин билип алгыла, бул определенный артикль деп билип алгыла, бул дагы өз темасы бар. Кийинкиси to think, думать, ойлонуу да. That, жана өтүп мисал келтирдим, теги деп вот. This, это, бул. To want, эчти өтүп жана хотеть, каалоо деп. Well, хорошо, right, жана women. Жанагы ошо women деген ордуна биз баягы жана бизнесмен дегенде айтып кеттим, бизнесмен. Ошол жерде биз аял кишиге айтсак, бизнес women. Ушу мандын ордуна women дегенди кошуп койсок болот. To work, работать. Иштөөдө, yesterday, вчера. Ошол сөздөрдү мисалы азыркы бүгүндө берилбесе, кийинки сабактан уже упражнение берилет ошол темада. Ошол учурда ошол сөздөрдү колдоносуңар. Азыр мен дагы бир видео жөнөттүм, ошо акыркы. Болот. Бул видеону көрөбүз. Бул жерде listen, read and practice. Bu окуу жана практика кылып атат. Кийинки видеону коюп берип коесуз, мен сизге жөнөттүм. Акыркы болгон азыр ошо биз темаларды колдондук, мисалы to be деп, ошол эле глаголдор менен мисалдар. Силерде мисалы окуп угушуңарды жакшыртат, сүйлөшүүңөрдү жакшыртат. Анан өзүңөрчө текстин өзгөртүп, текст кылып өзүңөргө ылайыктуу түзүп көрөсүңөр. Sizde reklama menentini. Ünü uğulbay жатат, анда сизден угулбай экени кандай болот? Мен өзүм басышым керек болот, Угулуп атабы? Мен неметишим керек, жок угулбай атат азыр. Угулду, болду. Угулду, Аз токтотуп турам, ол жерде угуп эстеп тургула. Кийинкисинде уже текст эле көрсөтөбүз. Микрофонуңар угулбайт бизге, бирок өзүңөр отурган жериңерде үнүңөрдү чыгарып окуп көрөсүңөр. Азыр угуп тургула, кайсы сүйлөм, кайсы сөз кандай угулат. Ошо көңүл бөлүп окуп тургула. Угуу сезим эмеңерди жакшыртат бул. Угулбай жатат. Угулбай жатат окшойт. Элнура, может, өзүбүз эле окусакпы? Чүтө угулбай жатат. Угулбай жатабы азыр? Анда мага эмени берип койсоңуз, телефондон же кандай кылсам азыр көрүнбөйт, телефондон. Муну паузада турат дейт го. Сизде паузада коюп койгон окшойсуз. Анда кандай кыласыз? Паузадан чыгарсам деле эме болбой жатат да. Мынакей. Угулбай жатат. Я думаю, может, үйдөн эле өздөрү окушуп алсачы. Андай болсо, могу текст көрүнүп атабы же текстте көрүнбөй жатабы? Текст көрүнүп атат, Текст көрүнгөн болсо, анда мен текстин эметип кетейин анда. Пауза кылып токтотуп тура бересиз. Сизге жылып кетип атыптыр,
Текстін чоңойтып беріп қойыңыз, бір-екі жерін түсіндіріп қойып. Бұл жерде I'm деген болады. I'm де бұл жерде кейіншірек тағы to be-ге толық келгенде қайталайсыз. Бұл I'm деген бұл I am дегенді қысқартып қойған. Ошол жерден түшүнбөй калган. Мисалы үчүн бұл жерде толық болгондо I am from болуш керек эле. Бұл жерде I am деген қысқартылып калган. I'm бүт эле бүт ошондой болгондо қысқартылып калган. Мисалы үчүн мына жерде дагы I am a student. Мен студентмин дегенде дагы I am деген кыскартып койгон. I am a student. Дагы бир 5-10 мүнөттөй убакыт кечирээк сабак башталган үчүн 5-10 мүнөттөй убакыт бөлөлдү. Анда каалоочулар бар экен. Окуп көрүшсүн анда. Анан да бир нерсени айтып кетейин. Бул жерде, мисалы, бул жерде my name is Jerry Peterson деп турат. Бул жерде үйгө тапшырма болот. Өзүңөр жөнүндө жазыңыз. Ушул эле текстти өзүңөрдүн атыңарды коюп, кайсыл жактан болосуңар, каерде жашайсыңар, каерде силердин квартираңар, an apartment квартирада, каерде квартираңар бар, силер студентсиңерби, кайсыл кесиптесиңер. Ошол жерде өзүңөрдүн эле ушул жерде маалыматыңарды калтырып кетесиңер. Текстке. Риза, сиз микрофонуңузду кулап атат. Андай болсо, азыр каалоочулар бар экен, анда берели 5-10 мүнөт дагы сабакка көңүл бөлүп, акыркы ушул текст менен иштеш керек. Микрофонду күйгүзүп бересизби? Ким каалоочулар бар? Колуңарды көтөрүп койгула. Мен чатта окуган жокмун. Колуңарды көтөрсөңөр. Каалоочулар болсо эметкиле, бир 5-10 мүнөт сабак 30да бүтүш керек, анан биз кеч болуп калган үчүн кечирээк бүтүп турабыз. 5-10 мүнөттөн карай эметебиз. Каалоочулар колуңарды көтөрүп окуп эметкиле. Гүлдана, пожалуйста. Hello, my name is Jerry Peterson. I am from San Diego, California, but I live in New York now. In New York. In New York now. I have an apartment in New York. Söz aytабыз. I have an apartment. An apartment in New York. I am a student at New York University. I'm a university. I'm a student now, but I want to be a teacher. I want to be an English teacher. I'm 20 years old and not married. I have a brother. His name is Charlie. He also lives in New York. Lives. He also lives in New York, but he's not a student. He's a software designer. He's married. His wife's name is Dana. I see my brother and his wife every week. It's nice to have family here. California is so far away. So far away. Да, бир сыйраак кайталайсыз, текст видео жөнтөлгөндө туура эмес окуган жериңерди оңдоп алсаңар болот. California is so far away. Эки немеден эле окубайлыбы, болбосо жетишпей калабызбы дейм, эки сүйлөмдөн. Ну, каалоочулар макул. Хорошо, давайте. Hello, my name is Jerry Peterson. I am from San Diego, California, but I live in New York now. I have an apartment in New York. I am a student
at the New York University. I'm a student now, but I want to be a teacher. Бар микрофон күйіп тұра, кейінгісі оқып кетерсің, I want to be in English. I am 20 years old and not married. Кейінгісі. Айселі оқыңыз. Кейімден қол көтеріліп тұрады, оқи бергілі. Микрофоныңар күйізіп. I have a brother. His name is Child. He also lives in New York, but she's not a student. Кейінгісі. Нұрқыз, очередіңерді қарап тұрсыңар, Ага, давайте быстрее. He is a software designer. He is married. His wife's name is Diana. I see my brother and his wife every week. It's nice to have family here. California is so far away. Бұл жерде дағыны he is дегенде дағы, бұл жерде қысқат бекені he is married деген, бұл не болып қалды, шул жерде істеп қаласыңар. He is, да? Мысалы, ал үйленген, оны жынаты болып қалса, he is деген сөзді бұл жерде is'ді қысқарт болған. Бұл бойынша тема болады, болған бұл жерде үшіндіріп he is married. Сіздерге тапшырма, бұл жерде мен бір-екі сөйлемін өзгеріп кетейін, жазасыңар. Hello, my name is, өзің оратыңа жазасыңар, мысалы мен жазып кетім, my name is Elnora. I am from Osh. But I live in, мысалы, бұл Нью-Йорк тұрады, мен жазам Moscow now. Москвада, да? I have an apartment in Moscow. I am an student орнына мен уже өзім кесуім жазам, an English teacher. Ondan кейінгісі, I am an English teacher now, but, мысалы, мен аз англис тілін мұғалімін, бірақ башқа кеспізді қалаймын да болышты. Мысалы, but I want, например, программист деп айтсақ, I want, или разработчик, да? But I want to be a developer, или programmer. Сондай отырып өзгөртіп кетесіңер, өзіңір лайф болып, өзгөртіп, тексті ұғасыңар, тапшырма болады. Оғып, қайра өзіңір дағы үйіңір шығарып, оқып, жоқ дегенде 3 жол оқысыңар, келіңер дағы өзгөріп, жиынтып береді, жақшы болады. Бұл чаттан біраз сұраулар болады, ошолорду оқып беріп қойсам болобу? But, бирок, also дағы мисал менен дейт. Анан also, but, қандай учурда колдонот дейт? But деген бұл бирок деп айтылған, которылып қалады, молжеда. I'm from, мысалы, которып кетелі. Hello, дейт, my name is, мен атым Питерсон, дейт. I'm from San Diego, California. Мен Калифорнияның Сан-Диагосының шарынан болом, дейт. Бирок, but деген, бирок деген. Азыр бирок Нью-Йорк башқа шарда, Калифорния башқа шар, Нью-Йорк башқа шар. Бирок мен Нью-Йоркта азыр жашайм. Now, азыр болды, but I live in New York now. Бирок азыр мен Нью-Йорк шарында жашайм. Кейінгісін also деп айтып отады, also деген ылдыда тұрады. Мисал үшін, бұл жерде I have a brother, жана өткен етші өзі, менің ағам бар дейді, Байкем деген сөзі. Анын аты his name is Charlie, анын аты Charlie. Ал дағы Нью-Йорк шарында жашайды. Мен де жашап атам да Нью-Йоркта. Ал не дейді? Ал дағы дегенде, also дағы дегенде тоже
также дагы Нью-Йорк шаарында жашайт. Бирок ал студент эмес. Өйдөдөн бул жакта мен студентмин деп айтып кетти. Ошон үчүн бул жерде but деген бирок деген болот. Also бул дагы, тоже, также деген болуп калат. Ошол айырмасы. Так, бул жакта дагы 6 кол көтөрүлүп турат. Ошолорду бир сүйлөмдөрдөн окутуп койсок болобу? Ага, макул анда ошентип эле. Так, все по очереди. Элиза, Нуркыз, Гульжан, Нурбек, Элиана, потом Калия. Пожалуйста. Давайте, не ждем, быстренько. Ага. Нуркыз. Hello. Hello, my name is Jerry Peterson. I am from San Diego, California, but I live in New York now. Все? Так, Нурбек. Нурбек. I have an apartment in New York. I am a student at New York University. Калия. I am a student now, but I want to be a teacher. I want to be an English teacher. I am 20 years old and not married. Так. Eliana. I have a brother. His name is Charlie. He also lives in New York, but he is not a student. Gulcan. He is a software designer. He is married. His wife's name is Dana. Спасибо. А дальше Гульзада. I see my brother and his wife every week. Аимджан. Her California is so far away. Все, хорошо. Чум рахмат, Эльнура, за ваш урок. Просим. Роберт ыл деген өзү бул өзүнчө да сөз бар бул да башка. Бирок бул жерде көмнө yes ыл дегенди которуп кетесиңер. Бул let жашыбызды сурап атканда мисалы I'm дегенди мен азыр чатка жазып койдум. I am деп изөткөн темада кыскартып койгон бул I am дегенде I'm деп кыскартып койгон. Бул I am 20 болот yes old. Мен 20 жаштамын деп которосуңар. Эгерде өзгерки сөздөрдүн сүйлөмдөрү которуш кыйын болсо, эми бул жерде ар кандай да англис тилин ар кандай деңгээлде билгендер бар, ошон үчүн тартынбастан группага жазгыла, ушундай суроолор болуп, бир сөздү таппай же которо албай же ушундай болсо, мисалы бул жерде I'm 20 years old. Бул years old жашыбызды сураганда let да I am дегенден келген. Чоң рахмат. Бул жерде суроолор болуп атат. Software old деген бул дизайнер да. Мисалы дизайнер жанагындай программисттер метилген дизайнер software. Экөөнү бир эле которуп кетсек болот. Бул жерде кесип жөнүндө айтылып кетет software дизайнер. Дизайнер дегенде ар кандай болушу мүмкүн же мисалы кийим боюнча дизайнер болушу, башка боюнча дизайнер. А бул жерде именно бул IT тармагындагы дизайнерлерди айтабыз, Кесип болуп кетет. Квартирада жашайм дегенди кантип которсок болот дейт. I live in the apartment. Бул жерде apartment квартира. Бул жерде көрүңөр I have an apartment деп турат, Бул жерде apartment дегенде эле квартира деп айтып кетесиңер. I have an apartment. Башка суроолор жок болсо. Бүгүнкү заданияны айтып коеюн, мен өз алдыма аткара бергиле. Анан Лиза эже бүгүн эртең понедельник тема мен өткөн темалардын формаларын жатташып, бир сире кайталап, to be, to have бүт баарын кайталап,
Аны могу текст менен иштешип даяр болса биз вторник күнү группадан убактысын белгилеп алайын, анан соң кайсы убакта бош болот да. Көпчүлүгү кечкени сурап атат. Мисалы мен ал убакта тема өтпөйм, телефондон киргенге болот жумуш учурунда. Ошондо бир вторник күнү кечинде каалаганда 7-8де бош болсо, көпчүлүк кайсы убакта бош болсо ошол бош убакытты белгилеп туруп, ошондо зум уюштура дагы. Анан ушулардын могу текст менен дагы мисалы айтып атам, текстти өзгөртөсүңөр деби, ошол боюнча мисалы карабастан эмне кылабыз, айтып берсек болот да, мисалы сүйлөөнү жакшыртыш үчүн. Айчакында практика кылсак болот бүгүнкү өтүлгөн теманы. Анан среда күнү башка тема өтөбүз. Ошо менен жыйынтыктайбыз да. Отлично. Сонун кыргыз эмнени ачып уюп койгондой болду дейт. Көпчүлүгү 12:30 туура келбей кечкен сурап атат. Ошо көпчүлүктүн суроосу менен себеби мага туура келет. Мен жумуштан 1 сааттан телефон менен кирип текшерип айтып турганга болот да. А компьютерден кире албай калам. Хорошо. Мен да бүгүн 6:30 туруп алып силерди күттүм. Уктап калбайын. Мен билбептирмин да, жаңы ссылканы күтүп отурушуна чейин мен отургам, анан сурап атпайм, кийин ссылканы көрсөтөчү. Уже билгендер бар экен, ссылка ошол эле болот, өзгөрбөйт деген. Ооба, ошол эле ссылка колдонулат. Бир эле ссылка бүт сабактарга колдонулат. Хорошо? Анда группадан сүйлөшөбүз, кийинки практика сабагыбыз тема өтүлбөйт, экинчи күнү да, вторник саатын белгилейбиз. Мейли. Жазышабыз анда. Рахмат, Юра, чоң рахмат. Прям сонун объяснять эттиңиз. Рахмат. Кечирим сурайм бүгүнкү эме боюнча. Макул. Ссылканын баарын анан жөнөтүп коебуз группага. Не бойтесь. Все. Мы вас тоже любим. Элнур эже, рахмат. Өткөн темаларды мен группага жөнөтүп коем. Аны жазып отурбайсыңар, видеодон издеп. Мен азыр ошо слайдтарды баарын жөнөтүп коем. Ошол жерден эле теманы кайталап, анан эмете бересиңер. Рахмат. Макул. Bye bye everyone.